Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз анализ кыла турган инструменттерди орнотуу. Орусча айтканда настройка инструментов технического анализа. Ушул биздин графикадагы анализ кылаардын алдында инструменттерди настройкалап даярдап алышыбыз керек. Мына биринчи рынокту ачабыз. Биткоинду тандайлы. Мына биздин өзүбүз эле көнүп калган графикабыз ачылып атат. 1 мүнөттүк тайфрейм менен турат. Мына ылдый жагында мындай стрелкаларды көрсөңөр болот. Ушул жерди басып койсоңор эле экраныңар горизонтальный болуп графикиңар чыгып калат. Бул жерден биз эмени 1 мүнөттүк тайфреймде турат, ошону биз 1 сааттыкка алмаштырып алалы. Анткени билесиңер анализ кылыш үчүн деген биз көбүрөөк таймфреймдерди колдонушубуз керек. Кыска иштеп атсак биз деген 15 мүнөттүк, жарым сааттык, узагыраактары 1 сааттык, 4 сааттык болуп эсептелет. Бул жерден мына капталынан көрсөңөр карандаштын сүрөтү турат. Ошону басып койсоңор, силерге эменин капталына, экрандын капталына мына мондогон инструменттер чыгат. Бул жерден катары менен көрсөк болот инструменттерди. Эң биринчисин ачып көрөлү. Бул жерде мына линияларды чие турган инструменттерди көргөзүп атат бизге. Түрлөрүн көрсөңөр болот. Кандай түрлөрү бар экенин ар бирин тең байкап көрсөңөр болот. Кандай кылып чие турган инструменттер экенин. Азыр биз биринчисин колдонобуз. Линия, жөнөкөй эле линия чие турганын. Биринчисин тандайлы. Тандагандан кийин бизге мондай кичинекей терезече чыгып калат, подсказка, мындайча айтканда. Бунун могу 4 бурчтук кичинекей сүрөттөрүн басып туруп, кармап алып туруп, нары бери жылдырсаңар болот. Жылдырып каалаган жерге коюп алсаңар болот. Мен өйдөрөөк жакка коюп коеюн. Экинчиси болсо, бул линиянын өңүн алмаштырып алсак болот. Мына кызыл кылсак болот, сары кылсак болот, жашыл кылсак болот. Мына азыр мен кызылга коюп коеюн. Экинчиси болсо, ушул биз чыйып аткан линиянын калыңдыгы, өзүңөр тандап алсаңар болот. Калыңыраак кылам десең болот, ортороок кылсам болот. Үчүнчүсү болсо, бул жерде точкалар менен или тирелер менен чийиле турган линиялар. Мына ушул инструменттерди колдоно алып, анан настройкалап алып турсак болот. Ушул бизге подсказка кыла турган окошкадан удалите да чыгат. Азыр мына мен линияны тандайын. Удалить кылаарда корзинканы басып коебуз. Аны да көргөзөмүн азыр силерге. Мына азыр линияны тандадык. Биринчи биз точка белгилешибиз керек. Мына могул жерден бул жерге чейин чий деп мына. Өзү эле чийип коет автоматически. Бул точкасы басып алып туруп, биз өйдө, кайра ылдый, мына жылдырсаңар болот. Кааласаң узартып койсоң болот, кааласаң кыскартып койсоң болот. Түштөп туруп коюп алдык. Так эле ошондой эле эки точканы тең эле басып алып, артынан дагы, алдынан дагы жылдырсак болот. Мына өңүн азыр жашыл кылып коеюн, биз уровень поддержки, фундаментти чийдик деп коелу, свечалардын келип кайрылып аткан жеринен. Эми үстүңкүсүн чийиш үчүн биз кайра эле тигил линияны тандайбыз. Дагы бир жолу тандашыбыз керек. Мына басабыз дагы үстүңкү уровень эмени тандайлы, чиели. Уровень сопротивления, потолокту чиели. Мына бул жерде дагы ылдый өйдө кылып түстөп алабыз дагы. Мына свечалардын кайрылган жерине уровень сопротивления коебуз дагы, өңүн мына кызыл кылып койдук. Ошентип биз деген азыр уровень эмелерди чийип алдык. Мына удалить эткибиз келсе, мына корзинканы басып коесуңар, өчүп калат. Эгер бул линияны өчүргүң келсе, ошол линияны бассаң корзинкасы чыгат, аны дагы басып койсоң өчүп калат. Кийинки инструментти колдонолу. Так эле ошондой эле баягы жерде тандайбыз. Тандагандан кийин мына экинчиси расширяющийсин жасайбыз. Бул эки точканы биз көргөзгөндө, азыр мына могу линия баасы менен чыкканды көргөзүп коеюнчу силерге, унутуп кала элек. Мына мынтип мына линияны басып койсоңор, мына баасы менен чыгып калат. Мына көрдүңөрбү, баасы чыгып калды. Бул жөнөкөй эле мындай эле бир эле линия берип коет. Мына экинчисин да бастым, мына өңүн да өзгөртүп коеюн силерге, мына көргүлө, эксперимент кылып баарыңар тең ушуну баскылап чыксаңар болот. Өңүн сары да кылып койсоң болот. Мына кайра удалить этерде линияларды басып туруп, корзинкасын басып койсок, кайра жоголуп кетет. Удалено деп чыгат, көрдүңөрбү?
так эле ошондой эле могу кийинки инструменттерин дагы колдонгондорду көргөзөм. Мына экинчиси деген мындай 2 точканы көргөзүп койсоң, эки жагына тең узун кылып чыгарып берип коет. Мына өйдө ылдый жылдырсак болот. Мындай кылып дагы горизонт кыйшык да кылып койсок да болот. Аны да удалить этип коеюн. Андан кийинки луч дегени ал бир тарапка бизге мындай атып берет. Биз эгер трендти чийгибиз келип атса, мына бул точкадан бул точкага чейин деп көргөзүп койсок, мына нар жагына узак эмесинен бери чийип жүрүп жатат. Эми кимдерге кайсынысы удобный болсо ошону колдоно берсеңер. Бунусу болсо бир эле точка коюп койсоң эле узак кылып чийип берип коет. Так, кийинкиси вертикальный, тиги жана горизонтальный болчу. Бул вертикальный, мына бул точкадан бул точкага деп көргөзөсүң мына. Горизонтальный. Мына горизонтальный коюп алып чийе бересиң. Так, и вертикальный мына. Любой точкадан коюп туруп кыйшык койгуя, баары бир түз болуп мына силерге горизонтальный, вертикальный чыгып калат. Тике. Муну нары бери жылдырып эсептеп коюп алып турсаңар болот муну дагы. Мына бияка жылдырып дегенде муну да удалить этип коелу. Так. Бул болсо, эгер сиз эки линия чийгиңиз келип атса, например, эки линия чийгиңер келип атса, ошону койсоңор болот. Эми муну көп деле колдонбойсуңар, бирок муну койгондон кийин кичине мындай направленияны кошо көргөзүп берет да. Мына мисалы мен бул точкадан бул точкага, анан кийин дагы бир үчүнчү точкасын көргөзүп коёмун и бизге ошону боеп берип коет мындай кылып. Бул өтө көп деле колдонулбайт, бирок функциясы кандай экенин көргөзүп койсок болот мына. Так, мына бир сыра баарын тең көрүп чыктык. Эми кийинкиси бул линияларды чие турган инструменттерди көрдүк. Эми бул жерде волналарды, толкундарды чие турган волна Элиот деген анализ бар. Ошолорду ушул толкундар менен чиебиз. Например, 3 толкун и 5 толкун. Элиоттун закону боюнча биринчи 5 толкун болот, андан кийин 3 толкун болот. Мына азыр биринчисинде 5 толкунду чийели, точкаларды жөн эле мынтип эле басып берип кое беребиз. Мына бул жерден бул жерге чейин деп өзү чие берет мына. 5 толкун болуш керек. Мына каалаган жагыңарга кое берсеңер болот. Кааласаңар мына артка деле коюп сала берейин мына. Эми 3 толкунду андан кийин 3 толкунду чийип көрөлү мына. Көрдүңөрбү? Каалаганыңардай кылып точка койсоңор, кайсыл жерге точка койсоңор ошол жерге чийип бере берет. Так, бул 4 чачы болгон, бул квадрат, бул биз колдоно турган, например, жерди мисалы азыркы учурда кечке коррекцияда бир жерде турбайбы? Мындайча айтканда, мына могул жерде деп мынтип өзгөчө кылып мындай бөлүп койсок болот. Өзүнчө өң менен. Мына азыр менде кызылда турат, өйдө ылдый жылдырсаңар болот. Мына өңүн азыр сары кылып коеюн, например, мынтип өзүнчө бөлүп койсок болот да, белгилепчи. Так, кийинкиси бул Fibonacci. Fiba деп коебуз. Бул бизге уровеньдерди божомолдоп чийип бере турган инструмент. Муну эң ылдыйкы түшкөн жеринен анан эң үстүңкү түшкөн жерге чейин чийет негизи. Кийин мунун боюнча дагы сабактарды өтөбүз. Бул только инструменттерди кандай кылып колдонуш боюнча. Мына азыр силерге үстүңкү менен ылдыйкы точканы көргөзүп койдук мына. И өзү бизге ушундай кылып чийип берип койду. Муну кандай кылып колдонуш керек, анан кийин үйрөтөм. Азыр силерге мына туура койгондо гана билишиңер керек. И мына мисалы коюп койдук. Мына коюп койгондо бизге линияларды ондай кылып чийип берет. Анан ушул линияларга жараша анан ар бир сопротивление, уровень поддержкилер ушуга жараша чыгып калат да божомол менен. Өңүн дагы алмаштырып койдум. Байкасаңар, каалаганыңардай өңүн коюп алсаңар болот дагы. И ушул уровеньдерге жараша анан кийин мынтип чийгилеп графика анализ десек болот. Мына азыр кийинки инструмент боюнча могул карандаштын дагы бир сүрөтү бар. Буну эгер коюп койсоңор үзгүлтүксүз сүрөт тарта берет дегени да. Аны дагы эксперимент кылып бир сыра байкап көрсөңөр болот. Аны күйгүзүп алып туруп кечке чийгиле берсеңер өчпөй эле узагыраак сүрөт тарта берсеңер болот. Мисалы мен азыр инструментти кайра чыгарып туруп ошол карандаш күйгөн бойдон азыр
бир 2-3 инструментти колдонуп көрөйүн. Мына бизге жана белгилей турган область деп коет да, мындайча айтканда. Мына областты белгилеп койдум, андан кийин дагы бирөөсүн белгилеп койдум дейин, андан кийин дагы бирөөсүн белгилеп койдум дейин. То есть мына кайра инструментти баскыла бербей, ошол карандашты басып койсоңор 2-3 жолу сүрөт тартканга мүмкүнчүлүк берет. Каалагандай кылып мындай кылып коюп алсак болот. Кайра удалить эткенде ар бир сүрөттү кайра басып туруп удалить этсең болот, или болбосо тиги ылдый жактагы өчүргүчтү басып койсок деле толугу менен тарткан сүрөтүбүздүн баары тең өчүп кетет. Азыр мындай кылып эмени баягы импульс болуп аткан жерибизди белгилеп коеюн. Андан кийин фибаны коеюн. Мына фибаны коюп коеюн. Так. И анча-мынча кичине волна кошуп коелу. Үчтүктөн волнаны кошуп коеюн. Болжол менен азыр биз деген өйдөнүк өсүүнү күтүп атабыз деп, мындай кылып бир сыра чийип койсок болот. Болду, өңүн кызыл кылып коеюн. Эми тиги баягы үстүндөгү баягы стрелкаларды басабыз дагы өзүбүздүн вертикальный вариантына келип калат азыр графика. И бул сүрөттөр ошол бойдон калып калат, мына карап тургула. Мына көрдүңөрбү? Чийилген сүрөттөрүбүздүн баары тең калып калды. Алыстатсак баягы линия болуп кете берет. Жакындатсак да болот, чоңойтсок дагы болот. Сүрөттөр биз чийген бойдон төрө берет бул жерде. И ушуга жараша анан кийин анализдей берсек болот. Көргөндөрдү карап алып, областтарды карап алып, линияларды карап алып кыла беребиз. Кайра стрелканы басып мына артка келебиз дагы. Азыр буларды мен кайра өчүрүп коем. Мына тетиги өчүргүчтүн сүрөтүн бассаңар, мына өчүргүчтүн сүрөтүн бассаңар, толугу менен сүрөт чыгып койгон сүрөттөрүбүздүн баары тең өчүп калат. Мына окейди басып коебуз, өчүп калды. Мына достор, ушундай кылып аналитика инструменттеринин настройкалары боюнча сабак бүттү.